Кыргыздын каада салтын колдонуунун алкагында айрыкча той топурда жана маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча ысырапкорчулуктар кездешип келет. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Айтматов райондук мамлекеттик администрациясында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү маселелери талкууланды. Президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов руханий адеп ахлакты жогорулатуу жана маданий баалуулуктарды таанытуу менен келечек муунду тарбиялоо зарылчылыгын баса белгиледи. Жарлыктардын аткарышын бардыгыңыздар силер чогуу аткарыш керек да. Жарлык чыкканда катуу иш жүрүп баштаган, баарыбыз билебиз, массалык маалымат каражаттарына да байма-бай айтып келген. Бирок мен байкашыма караганда чындап эле мындай иш болуп калгандай көрүнүп атат да. Өлгөн жеткен жерлерге барып эле контролдоп, калган той топурларда контроль жок болуп атат. Азыр өзүңүздөр деле барып эле мына тойлорго барып жүрөбүз. Кандай ысырапкорчулук болуп атат. Менин оюмча бардыгыбыз шуну токтотуш керек деп ойлойм да. Жөн эле ысырапкорчулук азыр малдын баасы деле кымбаттап баратат. Жылкынын баасы да 100 миңден ашты. Жыйында ашыкча чыгым алып келген салтанат маарекелерден арылып, Кыргыздын улуттук каада салт нарк насилин таанытуу азыркы жашоо турмушубузга абадай зарыл дешет иш-чаранын катышуучулары. Президентибиздин талаптары туура келип атат да. Себеп дегенде биздин Кыргыздын республиканын кыргыздардын именно кыргыздардын салт таанасын, үрп адатын колдонуш керек болуп атат. Биринчи, экинчиден ошол бөдө чыгымдарды азайтып, адам кайтыш болгондо чыгымдарын ошого кеткен бирөөлөр ийилип атса, бирөөлөр азда күтүп атса, ошону союп этин жебей эле, жөнөкөй эле биздин кыргыздын салты менен гана бир жакшынакай жөнөтүп койсо, узатып койсо болот. Улуттук наркты таанытып, жашообузга кедергисин тийгизген ысырапкорчулуктан арылуу үчүн калк арасында түшүндүрүү иш-чаралары зарыл. Бул адеп ахлак, нарк насил боюнча көптөн бери областта айылдарда жүрүп атат да. Эми ошол жүргөндүн жыйынтыгы барбы жокпу? Максат ошону болуп атат да. Мына бүгүн эми муну биринчи жолу ушул райондон башталды. Ар ким өзүнүн оюн айтып атат. Демек, ушул мыйзамдар элдин арасында жетип аткан экен да. Максат эл арасындагы ынтымак, эл арасындагы биримдик, эл арасындагы мындай бир көз караштын өзгөрүшү, жаңылануу, жылуу, алдыга жылуу, ушул да максат. Ушуну уланта берсек, Кудай буйруса иш оңолот. Тамчыдан көл куралат. Азыркы мезгилде элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүүгө багытталган кадамдар алдыда жаркын жана өнүккөн келечек курууга жол ачат. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.